Қазір ушу башкы планда иштеп аткан бизден адистер алар айтып атат, эми метрону биринчиден кымбат, бул кымбат, өзүнүн эми актай турган мөөнөтү дагы абдан узак болот, жана кандай бир таасирин да бербеш мүмкүн деген ойдо болуп атышат да булар деген. Ошондуктан көбүнчө азыр ыкчам чече турган жолдору бул силер жанакы иштетип аткан автобустарды туралап ичин, жанакындай кыска маршруттарды, бөлүнгөн жол тилкелерин жана башка нерселерин баарын иштеп чыгып берсек, анан жана трамвайга кызыгып атышат. Эгер ошолорду ишке ашырсаңар, балким кандай 2-3 түр түзүлүп калат. Трамвайдын өзүнүн жолу бар, ал ыкчам жүргөнгө узак жерлерге ушу трамвайларды жүргүзсөңөр болот деген ойду айтып атат. Ошондуктан биз азыр генплан, башкы план иштелип, ноябрь айында коомдук талкууга чыгарабыз. 2026 жылдын башында бекиткенге толук кандуу аракетибизди көрүп, бекитилгенден кийин анан ошол жерде аныкталган бекитилген нерселер менен өнүгүүгө чыгабыз деген ойдомун да.